Саламатсыңарбы жолдоштор. Бүгүн биз силер менен кайрадан Кыргыз элинин Манас баатырдык эпосу жөнүндөгү көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Мен силерге мурда айткандай, мен Манасчы Сагынбай Орозбаковдун вариантынын негизинде 5 томдуу роман жазгам. Мына бул китептер силердин көз алдыңарда турат. Бул китептердин баары азыркы учурда мектептин программасына киргизилген. Ошондой эле мен мектеп окуучулар үчүн Манасты окуш жеңил болсун деп мындай кылып жумуш дептерлерди дагы түзүп койгонмун. Китебимди толук ойдон өзүм 5 томун тең орус тилинде которуп, ал дагы мектептин программасына киргизилди. Китебимдин жогорку деңгээлде жазылганын далили катары анын былтыр Өзбекстанда жарык көргөн Türk Adabiyatının 100 tomduk antologiyasına menin Manas romanımdın özbekçe kotarmasının birinci tomu 88. tomgo basılgandığı dalildeyiz. Bundan göz aldığınızda turat. Bu kitap 100 tomduk antologiyanın. Azırkı учурда мен 3 eltiktин 2. bölügü olgun Semetey'din üstüne işlep jatam. Anın 1. tomunu yazıp tutup, azır 2. tomunu yazıp jatam. Bundan çıkar özünü көрүп тургандай, мен видео тасмалар менен YouTube каналдарында орус жана кыргыз тилдеринде чыгып жатамын. Орус тилиндеги видео тасмаларым 112 тилдеги субтитрлер менен коштолуп жатат. Мунун өзү менин романым менен дүйнө жүзүндөгү бардык адамдар өзүнүн эне тилинде же өзү жакшы билген тилде тааныша алат дегенди билдирет. Эми мен бүгүн силерге мурдакыдан айырмаланып Манас жөнүндө кенен кесири жалпыга маалым эмес нерселер жөнүндө айтып берүүнү чечтим. Себеби окурмандардан, ушу көрүүчүлөрдөн суроолор келип түштү. Ушу Манас жөнүндө айтып берсеңиз, өзүңүз романыңыз менен чектелбестен Манас жөнүндө дагы, эпос жөнүндө дагы, ал Манас чыныгы адам болгонбу же бул жөө жомоктун каарманы, ушул жөнүндө айтып берсеңиз деп өтүнүшкөн эле. Ошондуктан мен азыр бул жөнүндө силерге айтып берейин. Бул менин видео тасмамда дагы ушундай эле темада турат. Теманы ошон үчүн койдум. Манас эпосу бул жөө жомок уламышпы же чындыкпы деп. Муну бул суроого келаткан болсок, бул маселе азыркы учурда аябай талаш тартыш жараткан маселелерге келет. Мен чынын айтыш керек, моюнга алыш керек. Себеби биздин Кыргыздын тарыхы таптакыр изилденген эмес. Биз муну өзүбүздүн тарыхыбызды мындай айтканда толук ойдон кагаз жүзүндөгү, жазма түрүндөгү далилдер менен биз бар болгону ушул Россия империясына кошулган кезден бери гана жазма документтерибиз бар. Бул деген 1861-жылы Түндүк Кыргызстан Россияга кошулгандан кийин, ошондон кийин гана алар Россия империясынын чиновниктери кагаздарды, документтерди түзүп, окуяларды каттап, ошондон кийин гана биздин тарыхыбыз, биздин турмушубуз жөнүндө маалыматтар, документалдашырылган маалыматтар пайда боло баштаган. Ага чейинкилер болсо бизде негизинен ожеки түрүндө берилип кеткен. Эми ушул ожеки булактарды изилдешкен биздин окумуштуулардын айтымына караганда ар кандай бул Манастын болгонбу, болгон эмеспи, болсо мунун прототиби, каарманы ким болгон деген суроолор боюнча азыркы учурда Манастагы илиминде 3 негизги көз караш бар. Мунун биринчиси биздин улуу казак жазуучусу Мухтар Әуезов менен Александр Берштамдын божомолу. Алар айтышкан бул
Manas жана Манаста берилген окуялар биздин замандын 9-кылымында болгон деп эсептешкен алар. Бул үчүн бул мезгил Кыргыздын тарыхында Кыргыз улуу каганаты деген ат менен белгилүү доор болгон. Муктар Әуезовдун айтымында Манастын прототиби катары ошол кезде каганаттын башчысы антөгөн киши Барсбек каган деп божомол болгон. Ал эми экинчи божомол болсо бул биздин окумуштуу Болот Юнусалиев айткан. Ал бул эпос жана анда каармандар окуган баары 9-11 кылымдарга караханиттердин пайда болгон дооруна тиешелүү деп айткан. Анын айтымында бул мезгилде кыргыздар кара кытайларды жеңип алып, ошондон кийин өзүнүн туулуп өскөн жер Ала тоого кайра кайтып келишкен. Ал эми 3-чү божомол болсо, негизги божомол бул тарыхчы Виктор Жырмунскийдин айтканы. Анын айтымында бул эпостагы Манастагы 15-18 кылымдардын ортосунда Жумгар хандарынын бийлиги мезгилиндеги окуяларды өзүнө камтыйт деп айтышат. Демек мындай булардын 3 божомолдун андан тышкары чам-чам айда чүктүү божомолдордун дагы бириктирген бир жагдай, алардын баары бул Манас жомоктогу каарман эмес, чыныгы каарман экендигин мойнуна алгандыгы. Бул чындыгы чынында эле чин болгон киши деп булар моюнга алышкан. Бар болгону алардын талашып тартышканы бул Манас ким болгон, анын прототиби ким болгон жана бул окуя кайсы мезгилде орун алган деген эле ушул талаш тартыштар ушулардан эле келип чыккан. Эми мындан дагы кызыгы, мына биздин Кыргызстанга мындан бир нече ай мурда кытайлык окумуштуулар келип кетишти. Алар Кытайдын архивинде 5000 жылдан берки ал жерде кол жазмалар сакталып турат, документтер. Ошолордун айтымында ал жерде кыргыздарга таандык жаңы документтер табылды деген жаңылыкты алып келишкен. Ошондон кийин биздин өкмөт тарабынан тарыхчыларга атайын акча бөлүнүп, кийин ал ушу Пекинге барып, ал жердеги архивдеги ошол документтер менен таанышып, аларды бул жерге бизге алып келип, андан кийин ошону кыргыз тилине которуу милдети коюлган эле. Эми ошолордун айтымында бул биздин кыргыз тили, кыргыз тили мезгилинде мындан 2000 жыл мурда эле кытайлар үчүн жана башка Азиянын мамлекеттери үчүн эл аралык тил катары колдонулган. Муну мага ошол кытайлык тарыхчылар менен иштешкен бир аттуу баштуу эле окумуштуу киши айтты. Мен чын айтса силерде эле ишенген жок, койчу, бул жөн эле сөз болсо керек. Муну кагаз түрүндө далил керек да, себеби тарыхчылардын историография деп коюп, анын талаптары боюнча кандайдыр бир маалыматты чыныгы деп эсептеш үчүн аны кеминде 2 документ тастыкташ керек. Ал 2 документ текшерүүдөн өткөрүлүп, бүт тарыхчылар коому тарабынан шексиз документ катары гана таанылыш керек. Ошондой документтер гана тастыктаганда жаңы маалыматтар чыныгы маалымат деп эсептелет. Ошого айттым, бул жөн эле ооз сөз болсо эч кандай документтер жок болгондон кийин анын бул кыргыз тили аркы
кездегі англис тілі мына дүние жүзінде ераралық тіл болып отпайбы. Советтер Союзунда орыс тілі болгондой. Азыр англис тілі ошондой болгон деген койчу муну далилдер керек десем, ал киши айтты, далилдер бар экен дейт. Кагаз жүзүндөгү далилдер Кытайдын архивтеринде бар экен. Ошол жерден алып келсек бүтүнө жүзүнө жаябыз деди. Yanında kızığı bu kişi aytты Чыңгызхан дагы мына дүйнөнүн көрөткөн Чыңгызхан да кыргыз болгон дейт. Мен буга аябай күлдүм, сен жомокто айтпайсың десем, ал айтты жок, бул Кытайлардын өздөрү айтып атат. Бүт документтер бар, ошону алып келип көргүлө, билгиле деп айтышыптыр. Эми буюрса мына биздин окумуштуулар ал жака штабтарга барышса, документтерди алып келсе, андан кийин ошондо бул маалыматтар чындыкка дал келеби жокпу ошол жөнүндө кеп жүргүзсө болот. Мына мен бул Манастын, Каармандын прототиптери жөнүндө ким болушу мүмкүн жөнүндө, ал кайсы доорго таандык болушу жөнүндө силерге азыр айттым. Бирок мен өзүм мына Манасты жилде анан роман кылып жазып жатканда бир топ кызыктай жаңылыктарга, ачылыштарга күбө болдум. Менин түшүнүгүм боюнча мына азыр биз расмий түрдө Манасты 1000 жыл мурда жазылган, түзүлгөн деп айтып жатабыз жана 1995-жылы Манастын 1000 жылдыгын белгиледик. Бирок менин оюмча бул биздин Манас 1000 жыл эмес, андан дагы байыркы мезгилде жазылган болуш керек деп ойлойм. Бул жөнүндө кандай маалыматтар бар, эмненин негизинде мен мындай тыянакка келдим. Балким биздин Манасыбыз 5000 жыл мурда түзүлгөн, балким 100 000 жылдан мурда түзүлгөнбү? Эмненин негизинде ушундай мен тыянакка келип жатсам, мен силерге бул жөнүндө кийинки көрсөтүүдө айтып берсем. Азыр болсо силердин уруксатыңар менен мен өзүмдүн романымды окууну улантсам. Бок мурунду душманга алдырып жиберген кыргыздардын жоокерлери дүрбөлөң болушуп, Манастан аябай жеме угушту. Кандай кылсаңар ошондой кылгыла, ачууланды баатыр жанындагы жоокерлерине. Айласын таап, боккунду кайра тирүү алып келгиле. Катуу буйрук алышкан жоокерлер чалгынга барышып, оогандыктардын башчысы Акунду алты жатканы bir baatırды амал менен уурдап келишти. Манастын буйругу боюнча мындай чоң мансаптуу туткундарга атайын чоң сары чатыр тигилип, төшөлчү жууркан берилип, урмат сый көрсөтүлдү. Эмнеге оогандыктарды ушунчалык урматтап, аларга жагымдуу шарттар түзүп жатасың? Таң калды кандын көк чатырында баатырдын жанында отурган кыргылчал. Жоокерлерге буйрук берип, туткундарды аябай сабатып, зынданга таштап салбайсыңбы? Жок. Күлүмсүрөй жооп берди кызыл жапанын желбеге жамылган Манас. Колго түшкөн кандарга катаал мамиле кылуу согуштук кадаа салттарга кирбейт. Ким билет? Азыр душман болгон оогандыктар бизге дос болуп калаттыр. Мунун туура. Макул болду Айкөлдүн сөзүнө чором. Сен жоокерлерге туткундардын өтүнүчтөрүн аткарууга буйрук бергин. Макул. Акун эч ким айтпаса деле баатырдын эмне себептен аларга жакшы мамиле жашап жаткандыгын толук ойдон түшүндү. Аларга бөлүнгөн чатырда 2 саат отуруп, тагдырдын катаал тамашасына таңданган хан өзүнө келип сыртка чыкты. Кеч кирип калгандыктан аскерлер кечки тамагын жеп,
эс алууга даярданып жаткандыктан акын душмандардын абалына баа берүүнү чечти. Чатырдын тегерегинде жайгашкан кыргыздардын көрсө көңүл күйүнгөн, көтөрсө көлү ийилген, көпкөк темир кийинген, калкан, соот, кыягы, каармандай сыягы, алтын кылыч, болот шап, аскеринин баары шат экенин көрүп, кандын үрөйү үчтү. Аларга алдыртан дагы сынай караган акын кыргыздар колдоруна тамды буза турган күрсүлөрдү илип, кара байыр, казан аттарды мингенин көрдү. Манастын жанындагы жагы, жазы, мурду кыр, дааллары капкадай, кели шүмдү даңкайып, мойлоолору калкайган, жемге тойгон шуңкардай баары түштүп чалкайган 40 чоросун акын 40 бөлүгү окшотту. Ой, онтоз ичинен алтын шакектер тагылган бармактарын каршылдаткан акын ойроттун баарын оюп, кытайлардын баарын сойгон кыргыздар оғанды аман коет беле. Булар кылымга кыргын салса, кыйбанын журтун алса, 40 баатырдын ар бири минге тойбос балбандар болсо, биз кыргыздарга кантип туруштук бере алабыз? Жоо кийимин кийген, көк туулгачан акын аскерлеринин Манаска эч бир жагдайда алы жетпей турганын түшүнүп, эл журттун кантип кырсыктан сактап калууну ойлой баштадым. Түлкү пейили жаман, узакты ойлогон, аким өскөн, тентек неме? Оор үшкүрдү, баатыр. Агам кыйынсынып, согушту башлай турган болсо, кыргыздар элибизди чаап, бизге баракетти салат. Манастын ачуусу келсе, баардык шаарларыбызды, Кабылды, Балык шаарды, Бадакшанды, Маймунду, Багдадты куш ээлеп алат. Ошондуктан булар менен согушпастан эптебелдешип, ынтымакка келүү жолун издеш керек. Кийинки окуялар аябай сызданган акындын эң жаман жоромолдорунун туура экендигин далилдеди. Себеби түрк аскерлерине ишенип, согушту баштоону чечип, аскердик салтты бузбастан жекеме-жекеге Дангибер деген баатырын майданга чыгарды. Канынан бата алган Оғандын баатыры ач кызыл атын алкынтып, акынды кыргыздар алып кеткенге ачууланып камыгып, ач артандай чамынып, мылтыктын оту чагылып, калканы төшкө жабылып, көргөндөр эстен жаңылып, майданга атырылып чыкты. Түрк уулунун түгүн койбосмун, Жангелден чыккан жолбарсымын, деп кыйкырды баатыр. Келе албас мага дабаңыз, ажал айдат өзүңдү, кел ишиңди караңыз. Кара кыргыз түрктөрү, кыйын болсуңар, жекеме-жекеге чыккыла. Өзүрөнгөн Дангибер майданда атын ойноктотуп, душманын күтүп, туруп калды. Ошондо миңди көрсөк шашпаган, 1000 кишиге бет алса, көп экен деп качпаган, билген ишин баштаган, санды көрсө бир өзү, санаасын бузуп качпаган, сундукса найза тартпаган, сумсайып жоодон кайтпаган, Султан Сыркап көк казык атына камчыны катты уруп, сайса кара ташты учурган сур найзасын алып, Оғандын баатырына карай жулкунуп жөнөдү. Желектерин жерге жапырышкан майдандагы 2 баатыр бири-бирин качырып калышты. Дангибер Сыркак баатырды оңой өлүп, найза менен сайып жиберди. Сыркак соккуну кагып жиберип, өзү урганда найза Дангибердин аркасынан ор коюп, сырттан чыгып калды. Бул эмнеси? Ыңгырады, жаны ооруп, деми кысылып, энтиге баштаган Оған. Мен кантип кыргыздын соккусун өткөрүп жибердим. Өзүңдү эр ойлосоң, бирөөнү шер ойло деген ушул турбайбы? Мына урматтуу жолдоштор, биздин убактыбыз соңуна жетти. Мен силер менен коштошомун. Кайрадан жолугушканча саламатта калгыла.